Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalının kattaluvchilari. Amansızlarmı? Barыңızdardı uy bilen yerге tinchlik amandык. Береке каалайм. Hurmatly görüşçüler, Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalыбызda soodun жаңылык. Мындай жаңылык эч качан болгон эмес эле. Мен азыр Ош Баткен Kadamjay trassasının çoğun joldu. Mına көрүп турган жолуңуздардын Gülpiyan участкасында турамын. Мына артымда турган Сары Алтын айылы. Ошол знактын түбүндө турамын. Тиги менин аркамда турган бул Майдан айыл өкмөтүнүн имараты, кеңсеси, конторасы бизче айтканда. Ана арасында наркы жагда мектеп бар. Бул жер баарыңыздарга эле тааныш. Эмне деген жаңылык? Кандай жаңылык? Эми бир баштан айта баштайм сиздерге. Көңүл буруңуздар, өтө сонун жаңылык. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошо Сары Алтын участкасынан, ошо знактын жаныдан Кызылкыяга, Kadamjay жактан Кызылкыяга карап кетип атканыңыздарда оң колдо, же болбосо тиги машиналар келаткан Кызылкыя Питомник жактан Оштон келе жатканыңыздарда Gülpiyan центрден жана контордо өткөндөн кийин сол жакта болуп калат. Мына ошо көрүп турган чоң, өтө жоң, бардык шарты бар ыңгайлуу жер тилкеси сатыла турган болуп турат. Мына бак айылы бүткөн жерден Сары Алтын айылыга кирип аткан жол экен бул. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жердин ыңгайлуулугу мынакей. Мына жаңы сиздер көрүп турган здание, жаңы түшүп аткан имарат, бул садик болот экен, бала бакча. Эми сатылуучу жерге кирейlik. Мына ошо арыктан башталат. Арык мына теректерден башталат, мына дарактан башталат. Аянтчанын чоңдугуна караңыздар. Мен тротуардан басып кетип атам азыр. Тротуардан. Ушул сиздер көрүп турган жер тилкеси сатылат. Бизнес планга өтө ыңгайлуу. Азыр мен бардык ээси айткандай кылып, бардык айткандарын түшүндүрүп беремин. Мынакей, көрүңүздөр. Бул жердин аянты болжолду 43 соток жер. Жарым гектар десе боло турганда 50 сотукке жакын. Мынакей, чеги, азыр мен наркы чегиге чейин барып келейин. Бул жердин мынау арыктан башталып, тетиги өрүктөр, анан кийин мына көрүп турган столба, чоң столбага чейин 21 сотик. Кулак салып туруңуздар, 21 сотикке бул жерге заправка куруу үчүн уруксаты алынган, атайын чийилген, белгилеп коюлган участка экен. Мындай болгон эмес да, даяр бизнес. Келечектеги, мындайча айтканда, келечеги бар бизнестин орду экен. Ким алып, насип кылып алган болсо, ушул жерге даяр чиймеси бар, уруксаты алынган, заправка салып койсо боло турган 21 сотик жериңиздер ушул болуп калат экен. Мына ошо. Мына столбадан бул жагы 21 сотик. Калгандагы айтып өтөйлүк. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол мына чектин нарысы, мына мен азыр тротуарда кетип атам. Ушул жерден тетиги кошунан заборуга чейинки аралыкта мына азыр көрүп турасыздар. Келечекте элестетиңиздер, келечекте элестетип ойлонуңуздар эле, ушул мына жана мен көрсөтүп өткөн кошунанын заборудан мына ошо турган бак дарактуу жерлерде 12 сотик аралыгында болжолду айтып атам. Машинелерди, автомобилдерди оңдоп түзөө үчүн замена масла тех сервистин орду дагы чийип коюлган экен. Көрбөйсүздөрбү? Бул жагы заправка, онун жанында чоң ошондой тех сервисиңиздер болуп калса. Кандай сонун мүмкүнчүлүк. Мынакей, ушундай чоң жер.
колго киргизип калыңыздар. Экранда чыгып турган номерлерге ээсиге кайрылыңыздар. Бүгүндөн азыртан баштап мен сиздерге ушуну сунуштайт элем. Бул эле жаңылыгыбыз ушу менен түгөп калган жок. Мен азыр сизге дагы бир жерди көрсөтөм. Эми ичиге киребиз аралап. Мынакей. Бул эле эмес, дагы жаңылыгым бар дедим. Мен ушул азыр келечектеги болочоктогу заправканын ичинен өтүп кетип аткандай болуп атам да. Мынабу теректер, мынабу кайракачтар сиздер үчүн ориентир. Мындай чек араңыздар болуп калат. Бул жердин төр жагыга басып бара жатканымдын себеби бар. Ушул жердин аянты жанагы мен айтып өткөн заправка же болбосо тек сервистин орду менен гана чектелип калбайт экен. Ээсинин айтуусу боюнча дагы сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Мынакей, аянтты көрүңүздөр. Чоңдугуну. Жолду бойда, трассага жакын, өтө сонун. Элестетиңиздер, мен азыр ошол келечектеги заправканын арка жагында жана сиздер алып куруп ишке түшүрө турган тек сервистин арт жагында тургандай болуп атам. Эми бул жакты караңыздар. Түгү турган мына кайрагач, жийдалар бар экен, арык бар экен. Мынабу кошунанын чек арасы дан башталат экен. Бул жерде дагы 12 сотик дагы бир аянтча бар экен. Жанагы башыда айтып өткөн 40 сотиктин ичиде. Бул ушул жердин ээсинин айтышы боюнча бул жердин келечектеги планы алган адам дейт. Эгер бөлүп алам дей турган болсо, үй салып алып туруп, ошо үй салгандан кийин логистикалык борбор ачып койсо болот деген сөздөрдү айтып өтүштү. Эми алган адам өз каалоосу. Жана айтып өтөт го, казанчынын өз эркини, каалаган жактан кулак чыгарсын дегендей. Ушундай. Мен азыр бул четиге өтүп кетип атам. Сиздерге толугураак маалыматты жеткирейин деген максатта келечектеги жериңиздердин эң четиге келейин. Мынакей. Акыркы чек ушул жер. Мына арык. Мынабу жол. Жаныңыздарда мына жана башыда көрсөтүп өткөн тиги да бир аз көрүнүп турат. Бул бала бакча. Келечектеги алган адам ушул жерден көпүрө салып, өзүгө дарбаза куруп алса болчу да экен. Бул жагы жана мен айтып өткөн ылдыйракта заправка болуп калат, жана текшерүүбүз болуп калат. Негизгиси мынабу кошунанын чеги, бул жагы дагы бактарактары менен даяр. Бул жерде черешня эгилиптир. Шаптоолу бар экен. Мынакей. Мен азыр кыйгач барайын. Диагонал менен кетип атам. Мына уже дарактары дагы мөбөгө кирип калган. Мына кокон гүластын акыркы сорту. Мынакей. Коргон жай кылып алса боло турган жер. Трассага жакын. Мынабу контора. Тетиги мектеп, бала бакча. Мындан ыңгайлуу, мындан кулай шарты жетиштүү жер болбосо керек. Өтө сонун экен. Мынакей, мына бүрчөктөн тетиги отундар жыйылып тургандагы сиздерге карап калат. Мына кыйтык. Кыйтык жерлер ham сиздерге карап калат. Мынабу кошунанын акыркы стойкасынан баштап тетиги адамдар турган жерден бул жагы. Мынакей ушул эң четине келдим. Мына ушу бош жеткен жерге үй салсаңыздар болот. Коро жай түзөсөңүздөр болот. Агыл аткана бардыгын сасаңыздар болот. Бир аз көрүнүп турат. Мен аз жакындатам сиздерге. Мынабу курулуп аткан келечектеги бала бакчаңыздар. Ошол жерде жол бар.
Сары Алтын айылга кирип кетип аткан жолдон ушундай кайрылып кирип үй салып койсоңуздар болот. Мына шаптоолор мөөгө кирген. Бул жерде дагы чоң ыңгайлуу шартта суу үзүлбөйт экен, суу жакын экен. Ушундай жер тилкеси. Бул жердин аяты 12 сотик экен. Мунун дагы кызыл китеби, бардык документтери даяр. Майдан айыл өкмөтүнүн конторасы, мына чоң мектеп. Жана айтып өттүм го, мындай шарттагы жер болбосо керек дейм да, бардыгы жакын экен. Үй салганга шашылыңыздар. Үйдү салып туруп азыркы замандын талабыга жараша караңыздар, заправка, тек сервис, жана бир баягы мөмөнчө эмеш ала турган логистикалык холодильниктерди коюп, бизнес уюштуруп койсо боло турган ыңгайлуу шарттагы жерлер экен. Урматтуу Кадамжай жаңылыктар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ушундай жерлер, ушундай бизнеске ылайыктуу жерлер насип кылсын. Төмөнкү экранда чыгып турган номерлерге кайрылыңыздар. Эми азыр ушул учурда сиздерге баасын айтышым керек эле. Бирок бул жерде чоң аян болгондугу үчүн баа ээси ошол номерге чаласыздар. Сиздерге толук маалыматты ушул номерлерден ээсиден аласыздар. Эми баасыны ээси бизге өзү айтты. Мага чалсалар мен өзүм толук түшүндүрүп беремин деп айттылар. Ийгилик барыңыздарга, ушул жерди насип кылып алып калыңыздар.